Bizde birileri var go, bayaqı жақсы жашоодо жашайт, сатып койсо дагы, саткындык кылса дагы элге аралашпайт, тойга барбайт, берешесин бербейт, аласасын албайт, башакпайт. Айтор элден сырткары кандай жакшы жашоодо кулагы тынч жашайт дейт го. Бул негизи туура эмес. Эл менен болуш керек, мечитте болуш керек, көчө менен бирге болуш керек, эл менен бирге болуш керек да айтор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өлүп бүткөн адамдар дейт го. Үч түрлүү адам. Биринчиси элге кошулбаган дейт да. Элдин ашары барбы, ашы барбы, башкасы барбы, эч кошулбайт. Чындыгында бирөөлөр аш десе келет. Намаз десең келбейт, мечитте көрүнбөйт. Кээ бир аксакалдар бар ошондой. Аз дагы бир закон мыйзам чыкты го. Туура закон чыкты. Мал союлуш марекеде болсун, тойдо болсун ысырапчылык болбойт деген. Ошол бул туура, эң туура нерсе бул. Аксакалдардын ачуусун келтирип, жаштардын кубандыра турган нерсе болду да бул. Себеби жей албай калат, пакетиге түйүп, безирип алып кете албай калат. Жей албай калат. Ошондуктан алардын маанайы өлөт. Жаштар суукта ден соолугун сатып, өмүрүн өткөрүп, башка жерде Россия, Кытай иштеп, акчасын эми туура нерсеге кетире албайт. Бул эң туура маселе. Чындыгында. Башын иштеткен адам үчүн. Элге кошулбаган дейт. Аралашпай эле коюнчуларга дейт. Кул экинчиси. Же чөөрү качып кетсе кожоюнуна баш ийбестен. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу мусулман бир тууганым, эринин күйөөсүнө уруксатсыз көчөгө чыга берет. Күйөөсү продуктанын бардыгын басып коет, бирок ошого карабастан көчөгө чыгып кете берет. Сүйлөшүп гыйбат кылып келе берет, ар ким менен жүрүп келе берет. Пайгамбарыбыз дагы айтат го аяттарында, кийими бар жылаңачтар деп. Тар же чындап жылаңач. Бирөөлөр ошол 8 мартты майрамды ойлоп тапкан негизи туура эмес жолдогу жүргөн кыздар болот. Жолуктар чечилген күн дейт. Чечилди, хижап чечилди, окшобой жатат деди. Дагы бир нерсе чечип, оромол деди. Оромол дагы окшобой жатат. Оромол дагы чечилди. Анан караса пайча узун, жакпай жатат. Дагы бирөөлөр дуураш керек. Маданияттуу деп жүргөндөр кыска юбка кийеткен. Кесишти, дагы кыскарды, дагы кыскарды. Акы барып апасы менен кызынын айырмасы жок. Абалга келип калды. Аллах өзү сактасын. Өлүп бүткөн, түгөп бүткөн, сурабай эле койгула, пайгамбарыбыз айткан. Менден сурабай эле койгула адамдарды. Бул дүйнөсү акырети эми өлүп бүткөн адамдар үчөө, бирөөсү элге кошулбайт, экинчиси качып кеткен кул, чөөрү, үчүнчүсү чыгып кете берет. Күйөөсүгө баш бербейт. Аллах өзү сактасын.